Баткен облустук милициясынын басма-сөз кызматы блогер Батмакан Жолболдоеванын милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып турганда зордук-зомбулук көргөндүгүн айткан тасма боюнча ичкиликтөө башталгандыгын маалымдады. Мекеме билдиргендей, Жолболдоева колун кескен окуя 2022-жылы 13-мартта болгон. Бул боюнча тез жардам чакырылган. Бул окуянын негизинде ичкиликтөө жүрүп, 10го жакын кызматкер жазага тартылган. Ал эми милиция кызматкерлери суу берген эмес, бирөөгө зордуктаткан деп жатпайбы? Азыр биздин ичкиликтөө кызматы буга байланыштуу кызматтык териштирүүнү баштады. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет. Убактылуу кармоочу жайдын ар биринде камера орнотулган. Андан бери канча убакыт өттү? Эгерде өтө орчундуу бузулар болсо, дароо ачыкка чыкмак, деди Юсупова. Блогер Батмакан Жолболдоева Фейсбуктагы баракчасы аркылуу 25-декабрда түз эфирде 2022-жылы Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында турганда зордук-зомбулукка кабылгандыгын айтып чыкты. Ал абакта олтурганда түрдүү кысымга кабылганын, жакындары алып келген тамак ашты, кийим кечени алып коюшкандыгын айткан. Бул жайдын жетекчиси Эркин аттуу адам камераны тинтүү кылдырып, наша таптырарын айтып басым кылды. Душка түшчү күн деп мени мончого алып киришти да, артымдан камакта олтурган жаранды киргизип зордуктатты. Колунда уштуу бир нерсе бар болгондуктан өлтүрүп салат деп коркуп, каршылык көрсөтө албадым. Мен муну ажыдан келген Куран китепти кармап дагы айта аламын. Мен күнөөсүз камалып, түрмөнүн ичинде түрмөгө салындым, деди Жолболдоева. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев армияда кызмат өтөөдө чоң суноо жана уруп сабоо болбошу керек деген мындай окуя болгон учурда жетекчилер дагы кошо жазага тартыларын эскертти. Ал мурда аскерлерди жеке жумуштарга, айыл өкмөттүн командирлердин ишине тарткан учурлар болгонун, эми мындайга жол берилбей тургандыгын кошумчалады. Мен муну командирлерге айтып атам. Анан дагы билинбей калып кетет, көрүнбөй калып кетет дебегиле. Туура солдатты тарбиялаш керек, солдатты даярдаш керек. Бирок ошонун бардыгын уставдын чегинде даярдаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошону жасагыла. Уставдан ашып кетпегиле. Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Бакирова депутат Айбек Алтынбековдун ага карата дооматтарында эч кандай далил жок жана жеке кызыкчылык үчүн айтылып жаткандыгын билдирди. 25-декабрда парламенттин жыйынында депутат Айбек Алтынбеков судья Бакирова мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбеген соттук териштирүүдө таанышына жардам берип жатат деп айыптаган. Бакирова ал аялды тааныбасын айтып, депутаттын эл алдында кечирим суроосун талап кылды. Алтынбеков кечирим суроого ниети жок экендигин айтып, өз кезегинде Бакирова кечирим суроону талап кылды. Нургүл Жакыповна бу АК-пресске билдирүү жазыптыр. Айбек Алтынбеков коомчулуктан кечирим сурайт депчи. Мен кечирим сурабайм. Мен сизден кечирим сурабайм. Эмне үчүн дегенде сиз болуп жаткан процессти төрагалыгын өзүңүз алмаштырып, анан өзүңүз чечим чыгаргансыз. Ошон үчүн мен укук коргоо органдарына сурандым. Ушул иш боюнча иликтөө жүргүзүп берсин деп. Жогорку кеңештин депутаттары фамилиялоодо кеңири тандоо укугун берүүнү сунуштап жатат. Тиешелүү мыйзам долбоорун Мирлан Самыйкожо жана Нурлан Шакиев демилгелеп, биринчи окууда колдоо тапты. Демилгечилер азыркы иштеп жаткан мыйзамдарда фамилия алуу үчүн чектелген сандагы варианттар бар экендигин айтышууда. Мындан тышкары кыргыз тилиндеги тегин деген сөз кеңири тарабаганы айтылып, анын маанисинде башкача дагы болгондугун белгиледи. Долбоорунун демилгечилеринин бири катары мен да айтып коеюн, жаңы жылдан баштап мен Нурлан Тургунбекович болбойм, мен Нурлан Тургунбек уулу болом. Биз Мирлан Самыйкожо менен сүйлөшкөнбүз. Ушул мыйзамды демилгелеп атканда нукура кыргызча аттарды, ысымдарды биздин келечегибизге берүү боюнча. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Бакыт Үсөн уулу.